Tüzün. Tüzün. Tüzeni solga. Yoldaş minister, Isıkhatar rayonunda көзгө чагыртадар бөлүмүнүн өздүк курамы ачылыш салтанаттуу ачылыш аземине түзүлдү. Доклад кылган подполковник Болдусаев. Бардыңыздарды бүгүнкү ошол ачылыш мааракеси менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул ачылыш биз үчүн өрт кызматы, ошол эле кезде куткаруучулар үчүн эң чоң майрамдардын катарына кирет. Себеп дегенде биз бүгүнкү күндө билесиздер, республиканын аймагында канчалаган ушундай өрт куткаруу кызматынын имараттарынын начар абалда экенин, ошол эле кезде ошолордун астында иш жүргүзүүнүн аракетинде иштер жүрүп жаткандыгы бардыгыңыздарга белгилүү. Урматтуу бүгүнкү катышуучулар, сиздердин менетиңиздер чоң. Мына мен айта кетсем, республиканын аймагында быйылкы жылы 26 өзгөчө кырдаал катталды. Ал эми салыштырмалуу мурдагы жылы 390 болсо, былтыры 90 өзгөчө кырдаал катталды. Мунун бардык менети, артында турган жумуш бул биздин куткаруучулардын өз учурунда алдын алуу иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында болуп келет. Ал эми өрт, ошол эле кезде өрт дагы бүгүнкү күндө 20%га республиканын аймагында кыскарды. Миллиондогон экономия, биздин элибиздин чөнтөгүнө экономиясына биз мындайча айтканда өзүбүздүн салымыбызды кошуп келебиз. Биздин куткаруучулар мына ушулардын бардыгын сиздер аткарып келесиздер. Жакшылык менен жаңылган имаратыбыз агзартуу. Конокторду чакырып Üç bokstan turgan imarat yoldaş minister. 650 kvadrat metre. Bir isminde kaç kişi olur? Bir isminde 8 tane. Республика боюнча көптөгөн ушул өрт өчүрүү куткаруу кызматынын имараттарынын начарлыгы өтө көп. Ага карабастан биз бүгүнкү күндө бюджеттен аз гана акча каражаты бөлүнүп келет. Мындайча айтканда биздин кызматкерлер көпчүлүгү ашар жолу менен ушул имараттарды бүтүрөт. Ал имараттар бүткөндөн кийин да бизде көптөгөн кыйынчылыктар пайда болот. Себеп дегенде анан кабыл алуу жактарына келгенде биз көптөгөн мүчүлүштүктөргө учурап келебиз. Но ага карабастан азыр бир жолго түшүп калды десек болот. Мындан аркысын биз кандай кылып курулуш керек? Ошол эле кезде биз эгерде ашар жолу менен кура турган болсок дагы кандай мыйзамдын жолу менен куруу үчүн ал жактары каралып чыкты. Бүгүнкү күндө мына Ысык-Ата районундагы имараттын ачылышы болуп турат. Мен бул жерге атайын өзүм келип көрүү максаты канчалык деңгээлде курулуш жүргөн жана бүгүнкү күндө кандай кемчиликтери бар экенин тактоо максатында келип отурабыз. Кудай кааласа мына көптөгөн кемчиликтери бар экен, аны быйылкы жылы чечип берүүгө биз аракет жасайбыз.